Лут алейхиссалам тууралуу. Лут алейхиссалам Саддум деген коомго элчи болуп, пайгамбар болуп жиберилген. Билесиздер, пайгамбарлар келген учурда эч качан алтын, күмүш, динар, дирхам, евро, доллар, бийликти бер, падыша болом, андай болом, мындай болом дебейт. Элден акча сурабайт. Эч кимден жардам сурабайт. Болгон Аллах табарак ва тааланын динин жеткирип, Аллах табарак ва таала кыл деген жолду кылдыруунун жолдорун жеткирүүнүн элчиси болуп эсептелет. Бардык пайгамбарлар ушундай. Лут алейхиссалам дагы келип коомуна мен айтканымды айткыла, дегенимди дегиле, кылганымды кылгыла, ошондо бул дүйнө акыретте бактылуу болосуңар деди. Аллах табарак ва тааланын динине чакырды Лут алейхиссалам. Бирок Лут алейхиссаламдын коому өтө чоң кылмыштын үстүндө эле да. Кечирилгиси өтө чоң кылмыштын үстүндө эле. Булар ошо эркек менен эркек жакындык кыла турган коом болуп кеткен. Ушунчалык деңгээлде адам эгерде дин болбосо ушунчалык деңгээлде бузулат экен да. Буга Лут алейхиссаламдын коому далил. Бүгүнкү күндө дагы дин кармап турат адамдарды. Дин кармап турат. Мен жөнөкөй эле мисал айтам бул маселеге. Мисалы чөлдө бир сулуу кыз менен бир жигит калып кетти. Чөлдө. Эки ортосунда эркек киши чөлдө болгондугу үчүн баягы кызды кааласа зордоп коюшу мүмкүн. Себеби ал жерде мыйзам жок, эл жок, эч ким жок. Шаардын ичинде болсо баягы кызды көрүп зордой албайт. Неге? Себеби ал жерде мыйзам бар, ал жерде элдер бар, күбөлөр бар, башка бар. А бирок бул жигит Аллахтан корксочу, мусулман болсочу, ислам дининде болсочу, чөлдөбү, көлдөбү эч бир жерде айырмасы жок. Ар бир жерде Аллах көрүп турат деп кылмыш дагы кылбайт, күнөө дагы кылбайт, арам иш дагы кылбайт. Лут алейхиссалам коомун карасаңыз, ушул жерден билсек болот, урматтуу мекендештерим, дин эң азий нерсе экендигин. Биз ушундай момун болуп, мусулман болуп, туулуп, төрөлүп, сүйүнүшүбүз керек бул нерсеге. Себеби биз сыймыктана турган, бизди кармай турган нерсе ушул дин да. Лут алейхиссалам дагы келди, иманга, исламга чакырышты баштады, динге чакырды, Аллага чакырды. Бирок коому көпчүлүгү келген жок иманга. Себеби ушунчалык шахват, өздөрүнүн жыргал жашоосу буларга баалуу көрүндү да. Аллах табарак ва тааланын пайгамбарларын четке кагышты. Лут алейхиссаламдын коому. Акыйкат ушул жакта көрүп турат, бирок өзүнүн жыргалчылыгынан, өзүнүн нафсинен кече албайт да. Бир адам кредитке пара берет, акчаны парага берет, процентке берет. Динге келсе болот, кайтса болот, намаз окуса болот, туура жолду кылса болот. Ошол ишти кылбаса дагы күнөө өтө берет бул жерде, тирилик өтө берет, бирок ошол арамга көнүп калган да бул. Ошол шахваттан, ошол жыргалчылыктан кете албайт. Ошон үчүн бул намазга келбейт, мешитке келбейт. Баягы көчөсүн таштагысы келбейт да, баягы арам көчөсүн таштагысы келбейт. Адалга киргиси келбейт. Себеби арамдын лаззатын таап калды да. Лут алейхиссалам коому дагы ошол жыргалчылыкты таап, ошону жыргал деп ойлоп, аялдарга жакындык кылбай, жок, эркектерге жакындык кыла турган болуп калган. Ошончолук даражада бузулат экен адам. Көбүңүздөр угуп жүрөсүздөр, эгерде адам аракет кылса, периштелерден дагы бийик даражага жетет. Эгерде адам бузулса, шайтандан дагы төмөн даражага түшүп кетет. Шайтан өзү таң калып калат, деп. Шайтан ал жерге барып күнөө кылып кел десе, мына жерде кылып алам деп туруп Google'га кирип кылып алат. Кылгылыктын бардыгын. Шайтан сиздин Google'уңузду каяктан билсин? Мисал үчүн да. Лут алейхиссалам иманга, исламга чакырды, бирок көбү келген жок. Пайгамбар милдетин аткарып жатты, кайра айтып жатты, сөзү менен, кыймыл аракет менен жеткирип жатты, бирок келбей коюшту. Ошондо Аллах табарак ва таала бир канча периштесин жиберди. Жол катары Ибрахим алейхиссаламга сүйүнчү кабарды айткыла, ага бала беребиз деп. Бул Исхак алейхиссаламдын тууралуу маселе бар бул жерде. Ал периштелер келди, пайгамбарга сүйүнчү кабарын айтты. Ибрахим пайгамбарга кайсыл жерге келип жатканын сураганда, бул Лут алейхиссаламдын коомуна келип жатабыз. Ушундай жаза берген. Бирок Ибрахим пайгамбар чөчүп кетти, ал жерде ким бар? Лут барго. Иман келтиргендер бар. Деген учурда баягылар
периштелер, албетте луктан сырткары бардыгына азап бар. Мындайча айтканда Лут алейхисаламга ишенгендер момундарга азап жок ал жерде деп атат да. Бирок илля Лут алейхисаламдын аялынан сырткары. Аялына дагы азап бар Лут алейхисаламдын. Кээде сиз акыйкатты билесиз, бирок аялыңыз билбей калат, мойнуга алгысы келбейт. Ушундай бүгүнкү күндө дагы мынтип жашообузда мындай көз караш менен карасаңыз, күйөөсү сакал койгон, сүннөт кийген, намаз окуган 5 убак, бирок аялына карасаңыз, аялына сөз өтпөйт. Аялы каалаганын кылып жүрөт, намаз дагы окубайт. Өзү бейишке карап кетип атат, күйөөсү, аялы тозого карап кетип атат да. Мына Лут алейхисалам кандай адам, аялы кандай адам болуп кетти. Кээде жаныңда жаткан адам дагы сага 100%, 180ден көбүрөөк зыян бериши мүмкүн экен да. Мындай тарыхта толтура мындай мисалдар. Аялы сатып кеткен, алдап кеткен, башка кыянат кылып кеткен мындайлар толтура. Лут алейхисаламга келди баягы адамдар. Келген учурда Лут алейхисаламга келген адамдар тууралуу элдерге дагы сөздөр тарашты баштады. Муну угуп бир канча адамдар келгенди баштады Лут алейхисаламдын үйүнө. Алар иман келтиргени келишти пайгамбарга. Мусулман болоюн, иманга келейин деп келиштиби? Жок. Чакырган учурда ушундай татынакай жигиттер келиптир сенин үйүңө. Ошолорду чакыр, биз андай кылабыз, мындай кылабыз, жакындык кылабыз деген маселесин айтып келиптир да. Астагфирулла. Бирок бул болуп өткөн окуя, болуп өткөн окуя. Ошондой жакындык кылабыз деп. Албетте булардын үстүнө ушундай каттуу азап түштү. Лут алейхисалам өзүнүн момундары менен куткарылды, сактанылды. Бирок ал жерде калгандардын бүт бардыгы жер үстүнө карай, үстү астына карай. Ошончолук азап каттуу болду ал жерде. Бул урматтуу мекендешим Саддум коому. Бардык бале келет экен. Ушул жерден билип алсак болот. Бардык бале. Ушул жерге жер астынан үстү болуп төмкөрүлгөн жер ушул Багамдатка жакын ушул таңга чукул убакыт болуп калат экен да. Момундар Багамдатка турат. Кадимкиде күндүз ишин уланта берет, кыла берет. Көп жаман иштер, фахш иштер, сойкулуктар, арак ичүүлөр, түнк клуб жана башка. Бүгүнкү учурга мисал келтирип айттым. Бардык арам иштер көбүнчө түнү болот экен. Бул жерде дагы Лут алейхисаламга азап келген учур ошол таңга чукул. Бизде дагы көп байкасаңыз бүгүнкү күндө ал жерде сел алып кетиптир, бул жерде өрт кетиптир, бул жерде мындай бале келиптир, цунами келиптир деп мына байкасаңыз, ошол азаптардын бардыгы ошол таңга чукул убакытка туура келет, урматтуу мекендештер. Себеби түнү менен күнөө кылат, Аллах табарак ва тааланын бул аскерлер да көтөрө албай бир күн келип ушинтип ура берейин дейт экен да. Мында барып байкап ысык көлдү карап турсаңыз, ысык көлдөн ушинтип чогулуп барып туруп бир уруп майдала берейин дейт да сырттагы адамдарды. Аллах үчүн жөн турат да. Кудайдан ушу буйрук келсе эле ушу чогулуп келип туруп бир цунами болуп кеткиси келет да. Неге? Күнөө көп. Лут алейхисаламдын коомуна келген бале да ошо таңга чукул келиптир. Бүгүнкү учурдагы азаптарды карасаңыз, сел, апат, бале кырсыктарды карасаңыз да ушул таңга чукул убакта болот. Момундар, мусулмандар таңга туруп ибадатын кылат, сакталып калат көп нерседен. А бирок арам ишин кылгандар түнү менен сойкулугун кылат, башкасын кылат, жаман ишин кылат, таңга чукул азап тартат экен да. Бул Саддум коому азыркы Иорданиянын бул азыркы учурда такталып атат. Окумуштуулар изилдеп атат. Саддум азыркы Иорданиядан Өлүк деңизинин ортосундагы жай болуп эсептелет. Ал жер өтө жаман, какшак, күн ыстык, эч нерсе жок. Убагында жапжашыл өтө сонун жер болгон. Бирок Аллах табарак ва таалага баш ийишкен жок булар. Иманга келишкен жок. Лут алейхисаламга баш ийген жок. Ошондуктан бүгүн дагы азыр Иорданияга барсаңыз, көрсөңүз болот. Окумуштуулар, алымдар, изилдөөчүлөр изилдеп көрсөтүп коюп атат. Ошол жерден Туздуу деңиздин астынан Саддум коомуна тиешелүү нерселер чыккан. Табылган бул маселелер. Ошол коомго тиешелүү нерселер табылган. Ошондой жапжашыл, ошондой мөмө берүүчү, ошондой жакшы жерлер ошондой куп-курук чөлгө айланды. Демек, бир апаат келсе, күнөөнүн себебинен келет экен.
Siz егер bir күнөө кылсаңыз, мисалы жаш жигит зина кылсаң сен, демек башыңа bir көйгөй маселе келет, проблема келет. Бул 100% келет. Буга дайынданып кое берсең. Bir арам иш кылып койдуң, bir нерсени туура эмес кылып койдуң, уурулук кылдың, зина кылдың, арам иш кылдың. Эми сен ошонун балесин күтө бер. Сөз түрдө келет ал. Эгерде денеңе келбесе, оору маселесинде келбесе, же жакындарыңа келбесе, же башыңа кырсык болуп келбесе, анда корку бер, бул акыретке калып атат да. Акыретке калса азабы өтө катуу болот. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, Аллах табарак ва тааладан коркушубуз керек. Бул жерден диндин канчалык азиз экендигин билсек болот. Мусулман кылып жаратканына шүгүр кылышыбыз керек. Аллахтан коркойлу, арамдан алыс болойлу. Аллах табарак ва таала жолдо көрсөтүп акчалуу жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын, арам иштерден алыс кылсын. Жаштарды телефондон алыс кылсын.